Manас Улуттук Академиясы жаңы макам менен жаңы деңгээлде өзүнүн эң алгачкы илимий багытта өтө маанилүү деп эсептелинген илимий эл аралык журналынын биринчи санын sizlerge tartıldı. O şoförün bakırızca öngörünün betaçarının şok eseri özgürlüğü davrandı. Hurmatlı kollegalar, hurmatlı konuklar, ilmi mekamenin ilmi bağlıkta iş yürütülür. Mekamenin en oğlu özünün organı olacak, basma organı. Mına uşak organı bu İslam'ın akademisiyle resmi bağlı takdirde bağlı ereceleri bağlı uşak ilmi jurnalın gerek bu seyirler alıp makamlarında ilmi jurnalın prensiplerine emniyet uğra gelgen bolsa uşağın bağlılığına öldük. Buna sizlerge bugün birinci sanın tartılap jatadı. Epaseyler alıp ilmi jurnal Rusya'nın emniyeti dataları kanı indeksine bütkül dünyalük doy jana library ilmi elektronik depolar katalogın hizmetine girgizildi. Jurnalın algachkı sanına Kıtay Respublikası, Niderland Karabuluğu, Rusya Federasyası'na karşı Başbaşkası'ndan jana Altay Respublikası'nın Kırgız Respublikası'nda da belli olmuşlarının makalları çağrıldı. Jurnallar folkloristika, lingvistika, adalet kanunu, filosofiya, antropologiya, tarih bağlamında ilmi makalar Kırgız, Oruz, Angliz dillerinde jarıyalandı. Özgürce folkloristika ve basın kanunu bağlamında basınca saldı. Hurmatlı konuklar, hurmatlı kollegalar, bugün biz özürlü şarabızda Kırgız Respublikası'nın Prezidentinin administrasyasının Çoğu Güneş'ten Bilim Verilgen Eğitim Ministerliği'nden resmi yürüdüğünü çakıramız. Kırgız Respublikası'nın Ulusal Dinler Akademisi, Dil Janadaviyatı, Filosofiya, Tarih İnstitutlarının Kırgız Respublikası'nın Ministerleri Devleti'ne karşı İntelektüel Menşi Jana İnnovasyası Memleketlik Agentliği'nin Kırgız Respublikası Memleketlik Depolarlasının teşhir valisindeydi. Algılos onun farkında bulunduk. Jana Bayeli'nin Atında Respublika Bağdat Üniversitesi'nin Depolarlasının tekşirliğini çağıramız. Hurmatlı kollegalar, bugünkü bizim işlerimizi açıklayıp jarıyalayım. Біздің академияның бір жылдық işinin жүйелері орнатасында алғаш бұл журналды қуанташымыз баштағанда өздеріңізге қуанташымыз жоқ işleştiği жылында ушундай журнал жарыяга чыкты. Бул журнал эл аралык илимий журнал. Негізінде адегенде бұл журналда дүйнө элдеринин эпостору, элдик музей чыгармалары, фольклордук, маданияттык тууралуу, жайылуу, ал тууралуу изилдөөлөрдү алып чыгуу максатын көздөгөнбүз. Биринчи сатыбызда ошол багыттагы изилдөөлөр, илимий эмгектер жарыяланды. Журналдын негизги багыттары Манастаану, фольклортану, адабияттану, философия, антропология, лингвистика жана тарых, этнос, маданият багытындагы изилдөөлөр бул журналга дамаган системалык жарыяланып турмакчы. Журналда негизинен журнал быйыл эле чыгарылган жок, быйыл эле жагы пайда болгон жок. 2016 жылы журналдын биринчи саны жарыяланган экен.
ал учурда Манас аламы деп аталган журнал. Ошол Манас аламы деп аталган журналда тил, адабият багытындагы жана фольклор багытындагы милдий багыттагы изилдөө иштери даярдалып келген. Андан кийин объективдүү жана субъективдүү себептерден журнал орто жолдо чыкпай калган. Бир нече убакытка чейин ошол чыкпай калган журналды кайрадан ордуна келтирип, кайра каттоодон өткөрүп, жарыкка чыгаруу максатын көздөгөнбүз. Бул журнал негизинен 4 жолу, жылына 4 жолу жарыкка чыгат. Башта айткандай, ушул жаңы коллективде, жаңы ат менен, жаңы максат менен иштеп аткандагы биринчи алгачкы ийгиликтерибиз бизге. Журналда эл аралык деңгээлдеги дүйнөлүк масштабтагы окумуштуулардын илим менен калдырышып жүргөн адабиятчылардын, илчилердин, фольклористтердин жаңы көз караштары, жаңы түзүлүүлөрү, өзеки чыгармачылык боюнча, фольклор боюнча изилдөө эмгектеринин натыйжаларын максатты көздөгөнбүз. Мына ошол максат ушул биринчи журналдын биринчи санында өзүбүздүн жеке багыбызда ийгиликтүү ишке ашты деп айта алабыз. Негизинен журнал төмөндөгүдөй милдеттерди өз алдына коет. Мында оригиналдуу изилдөө иштеринин тыянактарын чагылдырган макалаларды жарыкка чыгаруу, илимий жана билимдердин коммуникациялык өз ара алака байланыштарын, карым-катыштарын жолго коюу жана ошого илимий журнал катары өзгөртүү. Келечектүү, артыкчылыкка ээ иликтөөлөрдү маалыматтык жактан топтоо биздин журнал аркылуу прогрессивдүү илимий идеяларды жайылтуу, кыргыз жана чет элдик окумуштуулардын эмгектерине болгон өз ара пикирлерди, рецензияларды жарыялоо, ошондой эле изилдөөчүлөр арасындагы диалогго же болбосо пикир алышууга, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү максаттарын көздөгөнбүз. Биздин жеке оюбуздан ошол максаттарыбыз биринчи санда ишке ашты. Келечекте биз жана мен айтып кеткем го, журнал 4 жолу системалык түрдө жарыкка чыгып турат, ар бир сандалса. Мына ошол жарыкка чыккан кийинки сандарыбызда, кийинки журналдын номерлерибизде дагы ушул эле максаттар менен жанагы мен айтып өткөн багыттар жагында иш алып бара беребиз. Biz menен ушул күндөрү дегеле ар дайым ушул Манас улуттук академиясы менен, Агачек Манас жана Чоңжойтматов улуттук академиясы менен, жеңилибиздин жерде Ноорузду болгон кеңеши менен, акыл-насааты менен жардам берип келген Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын изилдөөдөгү саясаты иштетчилүү жана реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары, тарых илимдеринин доктору Капарбаев Абдыжабыр эркин иштөө сөз берди. Бизди ар дайым колдоп келе жатат. Жабыр Эркинович өзү дагы мындай патриот, кыргызчыл, кыргыздын кандай гана намысына шек келтире турган маселелер болсо, ошону туура жолго салууга, туурадан тартуулоого дайыма дарылар болуп келе жатат. Анда болсо сөз сизде, Жабыр Эркинович. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, агайлар эже. Алгач мен сиздерди ушундай ажайып эл аралык илимий журналдын ачылышы менен жеңилдеткен куттуктайм. Мына бүгүн Кыргыздын расмын, Кыргыздын салтына ылайыктап, мына ушул китептин журналдын бет ачарындуу тушоосун кесип, илимий айдынга ошонун байсалдуу болушуна, келечекте ийгиликтүү болушуна батаңыздарды берип иш чара башталып турат. Бул дагы болсо жакшы жөнөлгө, жакшы башталсын дейбиз. Таланталы Алымбек белгилеп өткөндөй, азыркы күндө Манас улуттук академиясы 28 сентябрдан бери жаңы статуста, жаңы макамда иштеп атат. Бул мезгилге чейин Манас атабыздын Манас эпосун изилдөө боюнча жана ошондой эле Аламдын
жазуучусу Атыкан Чыңгыз Айтматовдун мурастарын чыгармаларын изилдөө боюнча 2 функция боюнча иш аткарып келе турган болсо, бүгүнкү күндө ушул Манас эпосун, эпостан жана ошондой эле материалдык эмес маданиятты изилдөө боюнча эки ошол академиянын курамында 2 түзүм түзүлүп, мына ушул 2 багытта иш алып бара турган болду. Мындайча айтканда, мурун жалаң гана ушул Манастануу жана Айтматовтануу жаатында алып бара турган болсо, бүгүнкү күндө бул академиянын чабыты кеңейди десек болот. Тарыхты дагы, философияны дагы, маданияттануу, искусствотануу, мына ушул багытта, гуманитардык багытта, ошол кыргыздын маданиятына, кыргыздын тарыхына, кыргыздын салт санаасына, дүйнө таанымына туура келе турган багыттардын баардыгы боюнча мына иш алып бара турган. Ошон үчүн мына бүгүнкү ошол бетачарга дагы ошол багытта иш алып бара жаткан кызматтарды, агенттиктерди, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрүн, ошондой эле изилдөөчүлөрдү мына чакырып отурат. Мына бүгүнкү күндө ошол тил боюнча дагы мына улуттук комиссиянын өкүлдөрү отурат. Себеби баардыгыбыздын кыла турган ишибиз бир. Милдетибиз да бир нерсени айткыбыз келет. Илим өнүгүшү үчүн бир темада бир нече адам изилдөө жүргүзсө, өтө анын баалуулугу дагы, анын мааниси дагы артат. Мына бүгүнкү күндө биз билебиз. Игордун кошуну деген поэма эле мына Россияда 200дөн ашык илимий изилдөө жүргүзүлгөн. Ал эми бизде бир теманы бир адам алып алат дагы, аны монополияга айлантып алат дагы, өзү же кыйрат изилдебейт, же кийинкилерге мүмкүнчүлүк бербейт. Анан кийинкилер изилдеп чыкса, сен менин көз карашыма каршы келип атасың, каршы айтып атасың деп туруп, аны кичинекей жаңыдан чыгып келаткан адамды аны талкалаганга, жолдон чыгарганга аракет кылып. Андай болбош керек. Мүмкүн болушунча ал адам изилдеди, деңгээлинче изилдеди, деңгээли жеткенинче. Ал эми ал көрбөгөн, ал билбей калган, ал жетпеген, колу жетпеген булактар калды да. Ошон үчүн бул жактан алганда биз ушундай темалар тигил изилдеп аткан, бул изилдеп койду деген ойдон алыс болушубуз керек. Окумуштуулар, изилдөөчүлөрдү ушундай жааттан чакырат элек. Манас эпосун бүгүнкү күндө окумуштуулардын көбү баардыгын айтып атат, изилденбеген жаңы толтур. Тема баарыбызга жетет. Ушул багыт жаатынан алганда окумуштуулар ушундай бир айкөл болуш керек. Биз Манас атабыз айтканда эң биринчи айкөлдүгүн айтып атпайбы? Ошон үчүн окумуштууларда дагы ушундай айкөлдүк болуш керек. Менин оюма каршы эмес. Эгерде ошого оюна далилдүү, факты менен, аргумент менен ойлорду айтып ата турган болсо, аны кайра ошол биринчи колдоп чыгышы керек. Ал көз караш деген, изилденбеген жаңы жагдайлар деген асылы. Мына ошол нерселерди мына ушул эпос эл аралык илимий журналындагы изилдөөчүлөрдөн күтөт элек. Себеби жакшы башталып атат. Кеме кандай аталса ошондой сүзөт деген дагы орустардын жакшы бир макалы бар. Аты дагы, заты дагы ошого жарашып турат. Манас улуттук академиясы түзүлгөнүнө аз болсо дагы мына ушул 3-4 жыл ичинде аябай ийгиликтүү иштерди жаратып келе жатат. Бул жагынан биз ыраазычылык айтып рахматтарыбызды айтышыбыз керек. Мына жакында эле мурунку жаамат иштеп чыккан эмне деп аталды эле? Китеп Манас изилдөөчүлөр. Манас изилдөөчүлөр боюнча Манасты даңазалаган окумуштуулар боюнча жазылган китеби мына эл аралык деңгээлде чоң баш байгени Ташкенттен алып келди, Өзбекстандан алып келип отуруп. Бул нерселер мурунку жасалган, буга иш-чараны кылбастан ошолорду айтып даңазалап турушубуз керек. Бизде бир нерсени туура өздөштүрүшүбүз керек да, жана принципибиз деген бар го, орустун сөзү менен айткандачы. Мурунку кылмап аткан нерсени булар туура эмес кеткен дебесте, кийинки улап кетиш керек. Аягына чыгарыш керек. Логикалык жыйынтык болуш керек. Анан жок деп кайра улам жаңыдан баштай берип, мына биз ошондон улам жылбай келе жатабыз. Жаңы келген жетекчи жаңы өзүнүн жанагындай алдыга койгон нерселердин өзүнүн программасын жасайын деп атып, кийинкилер унутулуп кетип атат. Андай эмес. Мынакей билебиз, биз совет мезгилинде совет доорунда 5 жылдык кабыл алынган пландар аткарылмай, кийинки пландар түзүлгөн эмес. Ошон үчүн ийгиликтер жаралган. Ошон үчүн жакшы жыйынтыктарды берген. Ошон үчүн урматтуу окумуштуулар, урматтуу агайлар, эжелер, бул академияга, Манас улуттук академиясынын жааматына
ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин изилдөөлөр саясат иштеп чыгуу жана реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн анын жетекчиси Аскар Жолчубековдун атынан чоң ыраазычылык айтабыз. Себеби биз билебиз, журналды иштеп чыгаруу, журналды редакциялоо, ар бир автор менен иштешүү, улуттук аттестациялык комиссиянын койгон талаптарына жооп берүү, илимий, тем более мында илимий эл аралык журналдардын талаптары деген өтө татаал. Аннотацияның өзү бир макала жазганга барабар. Ал жерде да актуалдуулугу болуш керек, өзөгү болуш керек, жыйынтыгы болуш керек, өзөктүү сөздөрдөн дагы анын нормалары бар, 6-дан кем болбош керек деген нерселердин баардыгы тең. Ал жерде дагы ошол макалаларда дагы сөзсүз түрдө практикалык сунуштар болуш керек. Ал бир нече тилге которулуш керек. Анын жана ссылка шилтеме бергенде дагы адабияттын жазылышында өзүнүн эреже тартиптери бар. Алардын баары тартипке келбегенден кийин анан жанакындай журналды түзүүчүлөр менен редакциялык кеңеш менен урушуп, талашып, анда бербейм, жазбайм деп өзүбүздүн мүнөзүбүздү, өнөрүбүздү көрсөткөн жагдайлар көп эле кездешет. Башымыздан дала өтпөдү андай нерселер. Бирок мына ошондой татаалдыкка, ошондой кыйындыкка адамдар менен иштеш өтө эле кыйын чынында. Өзгөчө окумуштуулар менен. Анан ошондой болсо дагы мындай нерсени жаратып окумуштуулар үчүн майрам болуп турат. Эртеңки күнү мунун улуттук аттестациялык комиссия менен дагы бирге иштешип, мунун импакт факторун жолсо жанагы балын жогорулатып, мына бүгүнкү күндө жаңы талаптар бар. Илимдин кандидатын чыгарыш үчүн 100 балл, доценттик алыш үчүн 100 балл, докторлук алыш үчүн 250 балл, профессорлук алыш үчүн 200-300 балл экен. Балл жогултуу системасы бар. Мына ошого карата дагы бул Манас улуттук академиясы дагы менимче жөн отурбайт деп ойлойм. Келаткан 2023-жылы ушул балл боюнча да көтөрүп, себеби балл канчалык жогору боло турган болсо, мына бул жерде башка жогорку окуу жайлардан айырмаланып, ICBN эмес, ICCN экен. Бул өтө көп эмгекти талап кылып, чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылып, жыйынтыгы менен мындай биздин окуучулар үчүн чоң майрам, чоң салтанат тартуулап отурат. Мына кыргызда сөз бар, туулганына сүйүнбө, турганына сүйүн дейт. Албетте ушул жааматты жана Жуш Нежек айтып өткөндөй, мына ушулардын эмгеги менен жоонун чапса эл чапты, аты калды Манаска дегендей, аты албетте жетекчиге калат. Бирок ушуну кылып аткан ушу жааматка ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан мынакей эски жыл таарынбай кетсин, эски жылды мынакей узатуунун алдында турабыз. Жолборс жылындагыдай эле болду. Кыргыз өлкөсүндө өтө төмөн нерселер болду билебиз. Баткенде бир эмес бир нече жолу бир туугандарыбыздан айрылды, кагылышы болду, канды кагылышы болду, жоготуулар болду. Бирок ошого карабай ийгиликтер да болуп келе жатат. Окумуштууларга, билим берүү системасында иштеп аткан кызматкерлерге, адабият, маданият чөйрөсүндө иштеп аткандарга, деги эле бардык кызматкерлерге айлыктарын көтөрүлүп атат. Бул дагы болсо биздин окумуштууларга стимул жаратып, алардын илимий изилдөөлөрүнө кадам жасоосуна, бир маневр жасоосуна дагы кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн шартындагы мүмкүнчүлүгүн да түзүп берип атат дейбиз. Келе жаткан ушул оюн жылы кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, окумуштууларга, илимий изилдөөчүлөргө жакшы ийгиликтерди алып келсин, жаңы чыгармачылык табылгалар алып келсин. Мени дагы бир сүйүндүргөн нерсе, ушул эпоста өмүр бою адабиятта жүргөн жазуучуларыбыз дагы илимий методология менен, илимий талаптар менен макалаларын жазып могул журналга берип аткандыгы сүйүндүрүп атат да. Өзү билебиз, жазуучулар деген өздөрү алган жер эпитафияда, стелладагыларга керек болсо өздөрүнүн ойлорунда кошуп койгон жерлери бар. Апыртып, көркөмдөп, кошуп аны антес эч ким окубайт. Бирок мына Папан агайыбыздын сонун бир эмес 2 макаласы бар. Ошол жерде окуп алып сүйүнүп атат. Демек жазуучулар дагы ушул илимий ыкман менен, илимий методология менен биз дагы макалаларыбызды калтырып, түбөлүккө калтырып, окумуштар изилдеп, эртең пайдалансын. Бул эми жазган адам бир макала жазганы менен келечекте муну бир нече окумуштуулар өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүндө колдонуп, монографияларында, диссертацияларында колдонуп, келечекте китеп жаратат, ойду жаратат дегендей, кыргыз элинин маданиятына, кыргыз элинин тарыхына кызматын кылат деп ойлойм.
көбүрөөк сүйлөп койдум, кечирим сурайм. Мындай бир журнал ачылып аткандан кийин толкунданбай койбойт экенсиң. Себеби бул саамалык. Бул саамалык бардык жерлерде бар. Албетте улуттук университет, албетте башка дагы Бишкектин борборундагы чоң университеттердин бардыгы тең бул мезгилге чейин бир нече илимдин докторлору, кандидаттарын чыгарып, илимге чоң салымын кошуп келип атат. Журналдардагы көптөгөн жетишкендиктер, ийгиликтер бар. Анан ошол жаатынан алганда алар ушул жаңы ачылып аткан Эпос журналына дагы жардамыңыздарды бересиздер деп чакырып кетет элем. Себеби окумуштуулар дагы билиш керек, жеткириш керек. Канчалык чоң окумуштуулардын, абройлуу окумуштуулардын жаңы табылгалар менен, жаңы изилдөөлөр менен сүйүткөн окумуштуулардын эмгектери жарыла турган болсо, бул жерге жарыялана турган болсо, бул журналдын келечеги да кең болот, көптөгөн ийгиликтердин жаралышына себепкер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Эпос илимий журналыбыздын келечеги кең болуп, окумуштууларга салымын кошуп, илимий даражаларды, илимий наамдарды алганда алдыңкы катарда тура беришине тилектештим. Рахмат. Көпчүлүк билет, көпчүлүк дегеним журналисттер билет. Карл Райхл деген Германияда Бонн университетинин ардактуу профессору, доктор Карл Райхл агайыбызга ал киши кыргызчада жакшы билет. Азыркы күндө Жусуп Мамайдын варианттын англис тилине которуп жатат. Ошол кишиге кайрылдык. Ушундай бир Эпос деген журналды биз ачкан атабыз, регистрация кылдык. Siz ушуган ой пикириңиздерди айтып коесузбу дегенде, ошону Эпос эл аралык илимий журналын жарыяланышына эң жакшы тилектер деп өзүнүн жылуу ой пикирлерин айтып жатып, башында бир сонун бир саптарды берген да. Өмүр болсун үйрөнүүңө суктангын, күндүз окуп, түн ойлорду агыткын. Жетелеңгин бүтүмдөргө пикирге, андан ары башатына музанын. Кылымдардан бери келген ушул тартип, өлбөстүктүн талабы улуу мурас дейт. Өлбөстүктүн талабы улуу мурас дейт. Биздин негизги максатыбыз ушу кыргыз өзүнүн эле казан менен эле кайнабай, сыртка дагы орус тилдүү, англис тилдүү, башка тилдүү окумуштуулар менен, илимий борборлор менен, илимий институттар менен тыгыз байланышта бололу деген эле максат. Эгерде биз манасты жайылтабыз деп кыргызча эле жазып эле, кыргызча эле сүйлөп эле, кыргызча эле которо берсек, жарыялай берсек, анда кыргызды бир 7 миллион болсок, ошондон 700 окуса окуу руксауга кантип жайылтабыз? Жайылтабыз деп коебуз. Колдон келишинче ар тараптуу, ар тилдүү, ар мүмкүнчүлүктү жаратса, биз которууга дагы, жайылтууга дагы даллаттарыбызды кылышыбыз керек болуп жатат. Мына ошол даллаттын бири ушул Эпос журналы. Буюрса, кийинки 23-жылдын чоң биз буга бир кымактарды коюп атабыз. Бул боюнча деген бизге дагы чоң бир ассоциация бар. Кыргызстандагы илимий журналдар ассоциациясынын башчысы Жапаров Урас Дүрбөлөмович. Келдиңиз да? Сиз өзүңүздүн бир эки ооз сөзүңүздү айтып койсоңуз, негизи ушу журнал боюнча. Урматтуу коноктор, урматтуу ушул Манас академиясынын мүчөлөрү, сиздер баарыңыздар бар, билимчилер. Алам эң жакшы жеңиш болгондой болуп атат. Анткени Эпос деген илимий журнал деги эле Манас боюнча илимий изилдөөлөр мурда деле жүзүп жүргөн, бирок ушундай бир чогултуп, баарын чогултуп, ушу Таланталы агай сизге чоң рахмат. Ушундай ыкмактуу жакшы иштерди жүргүзүп, бүгүнкү күнү ошол журналдын бет ачары болуп атат. Журналдарга ийгилик каалайт. Эми журнал боюнча айта кетсек, биринчи 1-2 жыл, кеминде бир 5 жылдай жакшы иштеш керек. Журнал ар дайым чыгып туруш керек.
4 жолу, 6 жолу өзүңөр аны материалга жараша карайсыздар да, бирок айта кетерим, ушу дайыма чыгып туруш керек да, ошо көрсөткөн убагыңарда да. Канча статья болот, анын айырмасы жок, 10-15 болсо деле чыгарып туруш керек да. Бул ушундай бир талап бар. Экинчиден, ушу академиянын сайтында же журналдын өзүнүн сайты болобу, ошону да караштырып көрүшүңөр керек. Анткени өзүңүздөр айткандай орус тилдүү, инглис тилдүү макалалар жарыяланса, ошо силердин сайттабы же башка бир окумуштуулар мана сапасын изилдеген окумуштуулар ошо силердин сайтыңардан же болбосо айтып аткан орустардын аренстеп коюп российский индекс научного цитирования деген бар. Ага да кирип башка окумуштуулар карайт. Эми дагы бир нерсени айта кетейин. Биз дагы азыр жогорку улуттук аттестациялык комиссия менен биргелешип бүгүнкү күнү ушул кыргыз КИНЦ деп атабыз, кыргыз индекс научного цитирования дегендин алдыңкы кадамдарын баштап атабыз. Анткени кыргыз тилдүү статьялардын көбү мисалы башка эл окуй албайт экен да. Орусча жазса окуйт, кыргызча жазганда ошо биздин илимий индекс өзүнчө болуш керек. Ошону бизде азыр атабыз. Ошондуктан ушул аябай чоң иш. Эпос деген журналга ийгиликтерди каалайт. Деги эле Манас анын ичи эпос дегендер бар экен. Ошолор боюнча дагы көп илимий жаңылыктар болот деп аябай ишеничтемин. Журналга ак жол каалайм. Мен өзүм жактан болсо жардамдарымды берем дагы эле болсо чакырып ушундай бир конференцияга ачылышына, журналдын ачылышына чакырганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат сизге. Албетте, тыгыз байланышта болобуз албетте. Кийинки сөз Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Мойдинов Исламбек Жаңышевичке. Чоң рахмат. Биздин Рахат Окшоайна башка себептермен келип алды, кечирим сурады. Калан агай, сиздерди урматтуу бүгүнкү эл аралык журналдын бет ачар аземин катышуучулары, абайзар эжелер, сиздерди коллективиңиздер менен бүгүнкү бет ачар азем менен чын жүрөктөн Кыргыз патенттин жамаатынын атынан куттуктайбыз. Сиздерге буга чейин айтылгандай чоң иш аткардыңыздар. Мындай түшүнбөгөн адамга бир журнал болгону менен мунун артынан аябай чоң эмгек кылдыңыздар. Бир жыйынтыкка келиш үчүн аябай күндүр-түндүр иштеп, кайра улам текшерип жыйынтыкка келдиңиздер. Мындан ары сиздердин ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Бул журнал ушу эл аралык журнал деп Кыргыз биздин жаңы келе жаткан биздин муундарга чоң бир руханий байлыктардын өнүгүүгө чоң бир жол ачсын деп ишенебиз. Анан чындыгында биз мына акыркы күндөрү баарыбыз байкап атабыз. Бизди кубандырганы мурдагы материалдык байлыктардан руханий байлыктарга өтүү мезгили келип баштагандыгын биз байкап сезип атабыз. Материалдык байлык эч жерде калбайт экен, руханий байлык калат экен тарыхта. Бир эле мисал Манас эпосубуздун үчүлтүгү бул 3000 жылдардан бери бизге келе жатат. Руханий байлык болуп, аны биз ал жерден кандай байлыктардын баарыбыз билебиз. Жаштарга тарбия, келечектеги кандай сый болуш керек, баатырларды кандай даңазалаган жакшы бир үлгү боло турган биздин руханий байлыгыбыз. Биз буну менен сыймыктанабыз, эл аралык деңгээлде сыймыктанабыз, өзүбүздүн Кыргыз эли ичинде да мамлекеттик сыймыктанып келе жатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте бул сиздердин журнал менен да сыймыктанабыз деп ишенебиз. Анан Кыргыз патентта өз тарабынан четте калбай 2012 жылдан бери каржы боюнча маселесинен кичине жардам берип,
жыл программабыз бар эле, ошону ишке ашырып алганда Манас эпосун мыкты айткан манасчылар менен турган топко CD, DVD диск чыгарып, жылына 500 миңден азыркы ошо 5 жылдын ичинде 3 миллион сомго чейин жардам көрсөтүп, ошо CD дисктерди чыгарганга жардам бергенбиз. Ал CD дисктер биз Кудай буйрса өкмөт тарабынан колго алынып, китепканаларга, окуу жайларга жана башка жактарга таратылып, биздин баягы кээ бир колдонуучуларга ыңгайлуу болот экен CD, DVD дисктер ошондой таратылып атат. Ошону биз көмөк көрсөтүп атабыз. Мен ойлойм да келечекте тыгыз да көп иштер менен иштешебиз. Дагы бир жолу сиздердин бет ачканыңыздар куттуу болсун. Сиздин коллективиңиздерге бекем ден соолук, келечектеги ийгиликтерди жарата бериңиздер. Кыргыз элибизде ушундай руханий байлыктарыбыз алга жыла берсин. Рахмат. Рахмат, рахмат. Филология илимдеринин кандидаты профессор Сыдыкова Рахима эже сөз сурапчыдан. Барыңарды илимий жаңылык менен куттуктайм. Манас эпосунун тегерегинде канчалаган жылдардан бери талаш тартыш, ой жүгүртүү, келишүүчүлүктөр, келишпөөчүлүктөр болуп келгенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Манас эпосу ушунчалык атактуу чыгарма болсо, ушунчалык бийик рухий дүйнө болсо, анын тегерегинде сөзсүз аргандай ой пикирлер болуш керек. Анысы көргөз. Ал эми кыргыз байтадан берки докладчылар айтышты. Бул кыргыз эли өзүнүн казанында эле кайнай бербей, буга чейин чет элдиктер билген, бирок бүгүнкү аламдашуу заманында дагы башка жаңы жолдорду табууга милдеттүүбүз. Мына бир Кудай буйрса мына Манас мекемеси өзүнө өргө көтөрүп, өз алдынча уюм болуп, анан жакшынакай эпос журналын чыгарып отурат. Бардыгыбыз буга кубанып жатабыз деп ойлойм. Албетте мен сиздердин журналга кенен учкуй чалытканы, илимий изилдөөлөр, бул журналга чыккан илимий изилдөөлөрдүн салмагы абдан терең, изилдөөсү түбөлүктүү жана чындыктуу болсун, чалымды талыбай уча берсин. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Ушул журналга чыккан авторлор барыңыздар. Мен өзүмдү дагы туттап кубанып келдим. Бул журналга чыкканыбыз балким кайсы бир башка тарыхый окуя болуп калса, биздин изилдөөлөрүбүз дагы силердин Манас эпосунун чоң жүгүнүн бир түкөрүн көтөрсөбүз абдан маңыздуу болот. Мен бир ооз гана ушул биздин академия тууралуу, анан ошо журнал тууралуу эки ооз сөз айткым келип атат. Туугандар, урматтуу ага эжелер, урматтуу коллегалар, кесиптештер. Бул 28 сентябрдан тартып, президенттин жарлыгы чыккан күндөн тартып, мындай бир кайсы бир деңгээлде түшүнбөстүк же болбосо кайчы пикирлер жаралып, Улуттук Илимдер Академиясы менен ушу биздин Манас Академиясынын ортосунда мындай бир туура эмес келишсөздөр жүрүп жатат. Мен муну айтып коюшум керек. Кудай акы деп коет го, Кудай акы. Улуттук Илимдер Академиясындагы Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна жарлыкта функциялары, изилдөө функциялары берилди, тапшырылсын деп турат. Болду, башка иштер жок. Ошол учурда Манас жана Семетей Сейтек үчүттүгү мындагы терең изилденсин, ошол шарт түзүлсүн деп бизге карата айтып отурсуз.
Men bunu emin için aytıp жатамын. Men Улуттук Илимдер Академиясы менен Тил жана Адабият институтунун эч кандай мындай карама-каршылык жараткым келбейт, бирок ошол карама-каршылыкты жаратып аткандар бар. Мүмкүн жетекчилиги тарабынанбы, мүмкүн кызматкерлери тарабынанбы. Бул таптакыр туура эмес. Манас кенен эгерде ар кандай ой сөз пикирлер айтылды, буга чейин да айтылды. Ал киши менен да биз сүйлөшкөнбүз, бирок биз өзүбүздүн аракетибизди көрүп жатабыз. Колдон келишинче заманбап болууга аракет кылып жатабыз. Бул журналдын азабалда мындай түйшүгү, азап дейинчи, түйшүгү чоң болду. Чын эле ушул этаптардан өтүп, мурда чыкпай калып, анан кайра чыгарып салыптыр бизди либрериден, кайра кирип, кайра каттап, абдан көп мындай болгондо бир 2-3 эле киши иштеп атты бул боюнча. Анан ошон үчүн журналдын дагы өзүнүн бир чоң жүгү бар экен. Мындан сырткары биз көп эле иштерден бери 90 жашка чыккан Тил жана Адабият институту менен 3 жаштагы биздин академияны салыштыруу мүмкүн эмес, туугандар. Мүмкүн эмес. Тиги 90го чыкты. Кыргызстандан да улуу керек болсо. Кыргызстандан да улуу. Тил жана Адабият институту. Анын кол жазмалар фондусу бар. Анын деген 70-тен ашуун кызматкери бар. Анан бизди дайыма ошентип карама-каршы коюп, салыштырып жүрүү менимче таптакыр туура эмес деп айтам. Туура эмес деп ойлойм. Биздин түзүлүшүбүзгө болгон 19-жылы июнь айында 3 эле жыл болду. Андан сырткары 1 жылыбыз карантинге кетти. Курулуш менен алек болду мурдагы жетекчилик. Ушул академиянын мурдагы жетекчилиги. Бул бөлмөлөрдү оформление менен алектенди. Курулуш ошол менен эле мына бүгүнкү мына эми мынакей экинчи этап кийинки илимий багытта, жайылуу багытында ишмердүүлүк жүргүзөлү деп биз аттанып жатабыз. Урматтуу кесиптештер, ушуну туура түшүнүп, туура кабылдасаңыздар дейм. Мисалы, мына болуп деп мен дагы бир жолу муну баса белгилеп айткым келет. Жакында эле бета чаар өттү. Биз өзүбүз менен эле өзүбүз болуп жүрө берсек боло беребиз. Албетте манас деп элечи. Бирок манасты башка тилге которбосок, башка элдер менен эсептешпесек, биз кантип жайылабыз, кантип таанылабыз. Бул жерге 142 айтуучунун өмүр баяны кирди. 12 элдин өкүлү, жок болуп бараткан Шор элинин айтуучулары кирди. 6000 эле эл калган. 6000 гана эл калды Шор эли. Сүйлөгөнү, жалпы жонон 12, сүйлөгөн 6000 гана Шор тилин билген. Мисалы ошондо 12 элдин айтуучулары келди. Кече жакында саммитке ушул президенттерге тартуу катарында берилди. Белек катарында ушул кетти. Канча президент келди, ошонун баарына белек катарында берилди. Евразияске келди саммитке. Анан мен каалар элем, өтүнөр элем. Чын эле өзүбүз менен өзүбүз эле боло бербей, башка элдер менен да эсептешип, колдон келсе эпасы бар элдерди, айтуучулар бар элдерди, баары менен кол кабыш, камыр жумур болуп, ошолор менен бирге иликтөөлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзсөк жакшы болот. Мына кече эле маган Якутия Республикасынан чалып атат. 2023-жылга бир чоң биргелешкен бир проект түзсөк болот эле деп атат. Себеби аларда дагы эпос тааны деген журнал бар, илимий. Алар мына Скопуска кирген атат. Олонго илимий изилдөө борбору бар. Бизде болсо Манас Улуттук Академиясы деген менен ичиндеги бөлүм эпос таануу деп аталган атат. Илимий изилдөө борбор болгондо да жаңы бул переструктуризация болгондо. Манас таануу болсак болбойт. Академиябызда Манас, анан бөлүмүбүз, анан борборубузда Манас деп аталганы туура эмес. Урматтуу коллегалар, урматтуу кесиптештер, мага чоң жардам берген, мага көп кеңеш берген Манас таануучу катары, жетекчи катары ушул жерде отурат аталуу адам Жалил Садыковдун уулу Канат Садыков, филология кандидаты, докторлугу жакында Орбойдун докторлугун
Manastağını çıkartarım. Bu kişi bilmeydi, bu kişi manastağını çıkartırım. Bırak manastağını çıkartarım, bu kişi köptegen akıl kengişim verdi. Şu bizim akademiyanın yürüyüşüne de kol kavuşturan kişi. Onun için ben sizge de çok derin rahatsızlık bildireyim. Barınızlarga derin rahatsızlık aytım gelip birge olalım, tilekleş olalım, sanalaş olalım, kol düşmöylüm. En nezgisi niyetimiz biz olsun. Oşo. O kalganı bardı Kuday'ın kolunda. Büyük barın öz oruna koyup tarazılar. Oşo. Anda mesela biz hazır benim bir şakirtim Esenbol Dönemcigil 2-3 yıldan beri Manas aytıp geledi. Жақында да Якутиядағы фестивальде деген лауреат болды. Манас айтып берсін. Ошондо көргөн ой бүгүн жок болдум ой. Адам-ай ушундай экен дүйнө жок болдум ой. Көргөн бүгүн жок адам-ай буйругуң экен Кудайдын. Gece İskender'de izin salmagan oy. Hazret alırvegen yaygalı jakkan gengbejin. O bejin jayın o bej gölük. Ayda verse daylugöp oşo jay boz koydu. Ey altından kemer kur çangan. Ayday bir nur çalgan. Gümüşten kemer kur çangan. Gündey bir nur çalgan. Aziz kandın Allah keng. Uymul saralla. Ey uymul tavuala. Oy yol oy zol kamçurup. On bediri teminip. Yol oy arada. Ay göz balas karşında. Almam ettim sarıkaklar. Dalsam gözlü yol жүрді. Beyşembenin gününde. Cumanın kadır dününde. Oy 종빈게 barmaga. Bejingenga var almaga. Tal çoğuk barmaga. Dal çoğuzayın arbülük. Oluyal ning çoğu. Çoğunun jayın surrasan. Uludun başında. Ey ular gününün oğulgan. Askasının başında. Ey ayının ünün oğulgan. Geremet yol çoğu. Oşodoluk sonday vuru verdi cep. Oşodo garı verdi kalgan. Gelemedi bay kalgan. Ömründe min bulakta oşodo garın. Uygatında bu var. Uyguzu duyurup kaçkanda. Udurmak çöğün soyulgan. Tepirinde dege var. Degesi duyurup kaçkanda. Tepirdin çöğü soyulgan. Haşatında karışkar. Düzümünde tülgü var. Arkaya edine kırgolu salgan değil. Geremedin ucunday. Oşo çok var emi. Yollaşıra karganda. Oşodu git sal deme. Altı günü yürgünde. Oşodu atı altı gün yol yürüt. Ey atır gütü almaka. 2 gün yol yürüt. Ey yer gütü almaka. Kızığa min batmaka. Oşodu gelenler bana gelip jettemin. Oru gelsin gelsergak. Akka cengil taygacak. Ey yaktan düşe kal demi. Erin alıp çaycaktap. Duşamış salıp maymaktap. Oru gelsin gelenlerдің kadar aldına. Oşodu kayudan kadar dalbak saldı dey. Çayından kadar çay kap koydu deydi. Ayu dalbak üstüne. Oşodu karıstanın ay köylü oturdun. Rahmat, andemese daha bir jölü barınızlarga tereň rahatsızlyk bildirem. Kolunuz düşmöylü, birbirimize kol kavuşkılık mından beri çoğu kızmaktaşalı. İşimiz, jolumuz bir olsun. Azır bolsa bizlere biraz çayımız var ele. Şu çaydan içip ketinize. Rahmat sizlerge.